Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, ата-энелер. Мен Жалал Абад облусунун Ноокер районуна караштуу Масы балдар билим борборунда эмгектенем. Жаш сүрөтчү Иримин жетектейм. Аты жөнүм Чолпонкул Болотбек Парпиевич. Мен сиздерге скульптура боюнча кыргызча медисчилик деп коет. Мастер класс өтүп берейин. Уруксат берсеңиздер, азыр ошол ишке өтсөк. Ушулардын кызыгуусуна карап, жыл аягында окуу планыма киргизген элем скульптураны. Медисчиликти. Мына баштадык. Биринчи биз bu скульптурада нерсе жасаса болот. Лепка скульптурада адам турпатын, жаныбарларды, мөмө жемиш, куштарды. Мен куштарды тандадым. Кушубуздун аты фламинго. Биринчи баштаганда мына кадимки арматуралар, каркас, мындай айтканда скелет. Скульптуранын негизин түзөт. Мунсуз скульптурабыз болбойт. Эми окуучулар үчүн пластилинден, чоподон жасаса болот. Учебный процессте. Мен эми чоңураак эле жасадым скульптураны. Монтип биринчи эскиз түзүп алабыз. Жасай турган нерсебизди эскизин түзүп алабыз дагы. Кийин масштаб боюнча чоңойтуп, мондай каркасты кылып алабыз. Сварканын жардамы тиет. Каркас тургузуп алгандан кийин эскиз боюнча кадимки зым менен чырмап чыгабыз. Зерикпешибиз керек. Зым уруп, каркасыбызга жоон жерлерин кошумча уруп, кушубуздун мүчөсүн уруп чырмап чыктык зым менен. Андан кийин бизге керектелүүчү нерселер өтө жеңил, мочалка, бул пена өтө жеңил отурат. Кушубуздун ичин толтурушубуз керек. Оор болуп калбаш керек да. Ушулар менен толтуруп чыктык мынакей. Үстү жак сөзсүз жеңил отуруш керек. Түгүнө караганда жыгылып кетпеш үчүн. Биз жасап аткан нерсебиз, кушубуздун кеткен материалы арматура болду, цемент, зымдар. Мына мындай жеңил материалдар. Биз растворду жасап алдык. Цемент менен кум кадимки эле элеп алгандан кийин кошулмасы 1:1. Андан кийин момунтип бул биринчи этабы да сыртын сылап чыгабыз. Мына биз ишибиздин кийинки этаптарында кушубуздун көзүн чыгардык, оозун чыгардык. Мүчө боюн толук бүтүрүп алдык. Цемент жакшы кургагандан кийин грунт беребиз. Жакшылап грунт беребиз. Кургатабыз. Анан боегон көтөбүз. Урматтуу окуучулар, ата-энелер. Грунт бергенден кийин жакшылап кургатып алып, биз кушубузду боеп бүтөйүн деп калдык. Бул бүткөндөн кийин өзүбүздүн үйдө, огородубуздун бир жерине, бактын ичинеби жакшылап орнотуп койсок, жакшы көрүнөт да. Участканын каалаган жерин коюп койсок, жакшы көрүнөт. Анан урматтуу окуучулар, мен ушул скульптура боюнча кичине тарыхын айтып кетейин. Кыргыз эргесинде 30-жылга чейин, 1930 жылга чейин профессионалдуу искусствонун скульптура тармагында өнөр инсандар болгон эмес экен. Кийин Венгриянын скульптору Ласло Мессароштун
келгенден кейін жергебизде Ольга Манулева, Алибек Мухутдинов, Тургунбай Садыков аттуу скульпторлорубуз чыгып, скульптуралык чыгармалар менен кереметтүү образдарды жаратып беришет. Эми азыр Кудайга шүгүр, жаштардан чыгып, кыргыз жергебизде скульптуралар калды. Урматтуу ата-энелер, силерге айтып келгени баарыбыз кичине кезибизде сүрөт тартканбыз, кызыкканбыз. Ошого азыркы учурда балдарыңар менен, небереңер менен үйдө отуруп, ошого ушундай нерселер жасап көрсөңөр болот. Балдарыңарга жардам берип, көрүп берет, үйүңөрдө бир жерге коюп койсоңор. Азыркы ушул кырдаалдан чыгып кетишибизге жеңил болмой, Кудай кылса чыгып кетебиз. Аз калды. Бул күндөрдө өтөт. Мына Кудай кааласа ушул фламинго учушка даяр.